Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтчулугу? Баарыңыздарга чоң салам. Өлкөдөгү болуп жаткан иштерге сар эстеп сала турган болсок, кайсы бир кадамдар туура болуп жатат деп айтканга дагы негиз бар. Мисал катары айта турган болсок, Каныбек Капашевичти жумуштан алгандыгына мен толук түрдө кошулам. Каныбек Иманалиевдин билим деңгээли жетишсиз деген сөздөн алысмын албетте. Маселе башкада. Бул киши аталган тармакка келгендегиси эч кандай өзгөрүү болгон жок. Токчулукту кой көтөрөт деген кыргыздын жакшы бир сөзүнөн улам Каныбек Иманалиевдин жүрүм туруму ошондой эле атайын тандалма бүтүрүүчүлөрдүн аттестатын берүү маселеси дагы көйгөй жаратып, бул боюнча дагы журналисттер, блогерлер чагылдырып келишти. Жогорку кеңештин учурдагы депутаты Эрулан мырзанын барып, аны менен дагы пикир келишпестиктер болуп, ал жигиттин кийген кийимин турпатына дагы анча-мынча сөздөр болуп, жыйынтыгында ошол негиз болгондой болуп калды да Капашевдин жумуштан кеткенине. Биздин көз караш боюнча бул буга чейин чогулуп отуруп, бышып жетилип, эң аягында ошол Эрулан мырза менен болгон ызы чуу эң аякка чекити болуп калды деп айтсак туура болот да. Садыр Жапаровдун бул маселелерди карап туруп, жалпы коомчулуктун нараазычылыгынын басымдуулугун эске алып, ошондой эле аталган тармакта кайсы бир деңгээлде өзгөрүүлөр, убадалар аткарылбай жаткандыгынан улам жумуштан алды деп түшүнсөк болот. Жыйынтык чыкпаган соң ким гана болбосун жумуштан кетирип, башка ылайыктуусун койгон бул жүйөлүү болуп эсептелет. Бул бир. Экинчи учурга көңүл бөлө турган болсок, Бейшеналиев мырза саламаттыкты сактоо министрлигине кайта келип креслого отургандагысы. Бул эмнеден кабар берет? Сокурга да көрүнүп турат. Бул кишинин деңгээли кандай экендигин журтчулук бүткөн. Айрым өзүнө караштуу кишилер эле колдоп чыкпаса, жалпы коомчулук бул кишинин кайра келүүсүнө муктаж да эмес, нараазычылыктарын толук билдиришип жатат. Анткени бул киши иштебей эмес, иштеп көрдү аталган тармакта. Ар кандай башаламандыктар болду. Анысы аз келгенсип коррупцияга шектелип, бир аз абакта отуруп, кайра ар кандай оош кыйыштардан улам бошонуп чыгып кеткен. Андан соң кайра министрликке келип отурат. Бул жакшы эмес, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мындай кишилерди салмактуу тармакка койгондогуңуз бул сизге абийир алып келбейт. Сиздин аракет кылып Кыргызстанды алга жылдырат элем деген чын жүрөктөн ниетиңиз болчу болсо эгер, мындай кишилер сизге жардамчы болбойт. Тескерисинче буттанылат, артка карай түртөт. Бул нерселерди сиз эске алышыңыз керек. Эгер ал киши менен сиз эч кандай табакташ эмес, эч кандай эчтекени бөлүшкөн эмес болсоңуз, чыныгы адилеттүү Кыргыздын жол башчысы катары бул кишини кайра саламаттыкты сактоо министрлигине алып келгендегиңиз бул жаңылыштык болуп эсептелет. Бул киши Бейшеналиев мырза деңгээли ал кызматка татыксыз. Балким медицина чөйрөсүндө дагы ар кандай тармактар болот. Кайсы бир тармактын кесипкөйү болушу мүмкүн. Бирок жалпы министрликти кармап, аны сүйрөп кетүү бул кишинин дарыметине ылайык эмес. Бул нерселерди сиз сөзсүз түрдө эске алышыңыз керек. Урматтуу ажо, бүт жактан байкасаңыз болот. Буга чейин иштеп келген жагдайларын, ал кишинин жүрүм турумун, эл ичиндеги этикаларын, жалпы эле ал кишинин ким экендиги менен сиз сопсонунда кабардарсыз. Мен айтат элем, сиздин командаңызда болгондугу бул сизге абийир алып келбейт. Тездик менен чекит коюп, жумуштан алышыңыз керек. Бул болбойт, жарабайт.
татыктуу эмес. Ал киши кайсы бир борбордо директор катары иштеп турса жарашмак, хотя ал жака да ылайыктуу эмес. Бул нерсе боюнча кенен ойлоносуз деген мен терең ишеничтемин. Ассаламу алейкум, бар болуңуздар.